Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Улуттук телерадио корпорациясынын Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу аттуу маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан уюштурулган кезектеги түз эфир сиздердин назарыңыздарда. Улуттук идеология дагы бир жолу ушул маселеге кайрылып жатабыз. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу бүгүнкү күндөгү замандын коштоочу идеологиялык негизги саясий багыты. Мына ушул маселелерге келгенде, ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу деген нерсеге келгенде, биз элибиздин ичиндеги өзүбүздүн баалуулуктарыбызга таянышыбыз керек. Мен ушул нерсеге келгенде, жакындагы дүйнөдөгү болуп өткөн бир окуяга сиздердин көңүлүңүздөрдү буралы дедик дагы, ошонун ичинде ошол окуяга катышып келген биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Осмонакун Ибраимович Ибраимов чукулда биздин бир топ коомдук ишмерлер менен бирдикте ЮНЕСКОда өткөн Париждеги Айтматов боюнча дүйнөлүк чоң жыйынга катышып келди. Эмне үчүн бул маселени түз эфирге коюп атабыз? Эмне үчүн Осмонакун Ибраимовичти түндөдөн бери суранып атып аран көндүрдүм? Анткени улуттук дем дүйнөлүк бийиктиктин ичинде түздөн түз биздин улуттук уңгубузга тиешелген Айтматов кошкоп кеткен маселелер бар. Бул кайсы маселелер? Мына улуттук философиянын, улуттук идеологиянын биринчи багыты бул таалим, тарбия, билим жана маданият. Бул маселе Айтматовдун чыгармаларында толугу менен чагылдырылган. Айлана чөйрө маселеси бардык чыгармаларында табият жана жаратылыш бар. Мамлекеттик тил маселесин эми айтпасаңыз деле өзүңүздөргө түшүнүктүү. Анан кыргыз жери кыргыз эли. Анан ошо улуттук демдеги эң чоң бөлүк бул улуттук сыймык жана жарандык милдет. Биз Айтматовдун алкагында көп иш-чаралар болгону турат. Ошонун ичинде айтылуу Ысык көл форуму. Андан сырткары мынабу биз ким элек? Биз кичинекей кыргыз элинин бүгүнкү Айтматов жөнүндөгү эл аралык конференция Бириккен Улуттар уюмунун алкагында дүйнөлүк мамлекеттердин катышуусу менен болуп атат. Бүгүнкү ушу мен Осмонакун Ибраимовичтен суранар элем. Ушул уңгу жолду Айтматовго байлап, ушунун тегерегинде анан жанагы Парижге барып келген өзүңүздүн сапарыңыздын алкагында салыштырып, эми сиз философсуз айтып берсеңиз деп атам. Сөз кезеги сизде, Осмонакун Ибраимович. Эми башынан баштасаңыз, бул эмне чыйын болду? Мынаке жазылып турат мына жерде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп. Анан эми өзү ар бир улуттун ар бир айрыкча мына эгемен мамлекет дегендин негизги максаты ушу өнүгүп чоң бир мындай дүйнөлүк деңгээлге жетсек деген эле максат болот да. Адебиз жүрүп отуруп негизги максат ошол да. Ошон үчүн ошондой максат койгондо эле ушундай маселе келип чыгат экен. Ушу дүйнөгө алып чыга турган эмне дүйнөбүз бар, эмне улуттук мурасыбыз бар, мактана турган. Кээде ушундай болот турмушта бир нерсени айтып мактаныш керек. Анан жана биз мактана турган мактанычыбыз, сыймыгыбыз деген ошодон келип чыгат. Анысыгары ошо биздин дүйнөлүк аренага мактанып мынандай биздин улуттук мүлкүбүз бар. Байыртан алган мүлкүбүз бар. Байыркы болбосо кечеги заманда пайда болушундай дүйнөбүз бар. Мурастарыбыз деп айтыш үчүн айтып келгенде, ошо мактаналы деп келгенде эле биздин негизги мактана турганыбыз албетте биздин тарыхыбыз, муну баса билели, биздин тарыхыбыз өзүнчө бир укмуштуудай тарых. Биз эң татаал жолду басып отуруп ушул күнгө келгенбиз. Анан ошондуктан ал дагы тарых дегенде ошо мактана турган нерсе Кыргыздын тарыхы. Канча миңдеген жылдары жүрүп отуруп, жол басып, сапар кезип отуруп, мынандай күнгө жетип отурабыз, эгемен мамлекетте отурабыз. Анан эми ошол дүйнөнүн арасында биздин албетте Манас эпосу, биздин көркөм дүйнө жана анын ичинде профессионалдык маданият дегенде биз айта турган негизги темабыз. Мына кече Парижде ушул боюнча бир кызыктуу сөз болду, азыр сүйлөп берейин деп отурам. Ошо Парижде ЮНЕСКОда ошо бүтүн дүйнөдөн чогулган окумуштуулар, гуманитарийлер келип ошол жерден Чыңгыз Айтматов боюнча дүйнөлүк эл аралык конференция болду. Ал жөн эле бир университет эмес, ЮНЕСКО. ЮНЕСКО деген ошо оондун астындагы эң чоң уюм ошо ЮНЕСКО. Ошо маданият боюнча
илим билим боюнча уюшулган чоң организация болуп эсептелет. ЮНЕСКО биз убагында көп иштешкенбиз, азыр да иштешкеле турабыз, иштешип атабыз. Анан эми ошо ЮНЕСКОдо канча элдер жетпей турат. Ошо ЮНЕСКОдо биздин бир нече улуттук дөөлөттөрүбүз ЮНЕСКонун алтын тамгасы менен жазылган жерде турат. Ошонун ичинде биздин Манас эпосубуз бар. Ana ошол ЮНЕСКОдо, атактуу ЮНЕСКОдо Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча эл аралык конференция болду. Анан эми ошону уюштургандарды айта кетишим керек, себеби ЮНЕСКОдо иш-чара өткөрүш бул өтө биринчиден кымбат нерсе, көп каражат керек, экинчиден ал үчүн уюштуруш керек, ал үчүн көп мындай айтканда күч аракет керек да. Ошону биздин Түрксой деген эл аралык уюмубуз бар, мынакей бүт түрк дүйнөсүнүн маданиятын тейлеген азыр биздин Султан Раев, биздин чоң жазуучубуз Султан Раев жетектеп атат. Анан экинчиси бизде ошо Франциядагы биздин элчилигибиз, Садык Шерниязов баштаган биздин элчилерибиз, дипломаттарыбыз ушул нерсени уюштуруп, элди чогултуп, ошого каражат таап, спонсор таап ошону уюштурган экен. Анан ошол жерде абдан жакшы иш-чара болду. Анан ошо элчилик менен Түрксойдон башка да биздин ошо жарандарыбыз, ошо Францияда иштеген, Францияда бизнес жасаган жарандарыбыз да өзүнүн салым кошкон экен. Анан эми конференциянын өз жөнүндө айта турган болсок, ошо мынакей азыр айтып атабыз, бизди Кыргыз мамлекетин чоң жакшы багытка салыш үчүн биз биринчи кезекте жанагындай илим билимге жол ачып, ошого камкордук көрүп, мектептен баштап университеттерге чейин, илимдер академиясына чейин камкордук көрүшүбүз керек деп айтып келип айтып атпайбыз. Мына дүйнөлүк улуттук дем керек бизге. Улуттук дем мындай энергетика болбосо биз бир нерсеге жетиш өтө кыйын. Ошон үчүн мына кээ бир дүйнөлүк саясатта кээде ушундай болуп кеткенде, кээ бир президент келип атып, ой биз деген улуу эл, биз деген мынандай элбиз, чыккыла тигиндей мындай деген ошо кээде катуу дүгүрүсү өсүп кеткен кээ бир мамлекеттер. Ал андай тарыхта көп болгон. Убагында Советтер Союзунда биз дүйнөдөгү биринчи мамлекет болобуз, эң агарып көгөргөн мамлекет болобуз деп элдин баары шыктанып, нечен ГЭСтер курулуп, нечен жолдор салынып дегенде болгон. Анан эми ошондой тарыхтардын бири, Кудай буйруса ушу Кыргызстанда да ушу болуп атат деп ойлойм. Биз дагы азыр мынакей элибиз жанданып, мынакей мен кийинки эле учурдагы көп проекттерди айтып отурбайын, санап. Мына жол курабыз деп атабыз, трансконтинентальный жол куралы деп атабыз. Дагы көп нерсенин башын баштап, Кыргызстан ичи аркылуу темир жол курабыз деген аракетибиз бар. Альтернативдүү жол курулуп бүткөлө калды деп сүйүнүп атабыз. Ошол сыяктуу иш-чаралардын арасында мына Чыңгыз Айтматовдун байланыштуу мына ЮНЕСКОда конференция бул өтө чоң нерсе болду. Мен ойлойм, ушу конференция эмнегедир жакшы дүйшөк саат чоңураак болот. Ошону эстеп ошо чакырып мындай бир айтып бериңиз деп атасыз. Болбосо бул ушунчалык чоң мааниси бар окуя. Бул жөнүндө атайын элди чогултуп, журналисттерди чогултуп, кеп сөз кылып айтып бериш керек болчу. Мындай иш-чара болду деп. Эми айтып атпайм, Айтматов деген ушунчалык биз бактылуу эле экенбиз, чынын айтканда. Ошо Айтматов биздин арабыздан чыгып, дүйнөлүк аренада өзүнүн чоң сөзүн айтып, нечен окумуштуулар, нечен философтор ошо Айтматовдун чыгармаларынын негизинде канча иштерди жасады, канча наамга жетти, канча кадыр барк тапты дегендей. Ошондуктан Айтматов маселеси биз үчүн өтө чоң фактор. Мен ушуну баса белгилейм керек. Илгери бир биздин биринчи президентибиз жакшы айтты эле, Айтматов деген бул бүтүндөй фактор. Ошон бул маселени биринчи кезекте көңүл бурушууда айткан сөзү бар. Андан сыңары Айтматов биздин чоң фактор, биздин маданияттагы, саясатта да керек болчу чоң фактор. Ошон үчүн мына маселени жакшы карашыбыз керек. Анан эми мени сүйүндүргөн нерсе, ошо жанагындай көп улуттук маанидеги проекттер менен катар буюрса эми бул дагы бир жакшы проектти мерчем деп отурабыз. Ал проект ушул Чыңгыз Айтматовдун илгери 1986-жылы өткөргөн эл аралык Ысык көл форуму деген болгон. Аны чекебиз аны кыргызча которуп Ысык көл шеринеси деп атап. Анан ошо Ысык көл шеринеси нечен ошо кездеги кансыз согуш деген аябай кычап турган кезде, Советтер Союзу менен батыш мындай айтканда тирешип турган кезде ошол бул тирешүү акыры жакшылыкка алып келбейт. Муну бирдеме кылып эл журтка айтпасак болбойт деп дүйнөдө ошо эң мыкты деген жазуучу, ойшулдар чакырып Ысык көлдө чогулткан болчу. Ушуга караш. Эгер макул болсоңуз, урматтуу агай, сиз абдан жакшы баштадыңыз. Биринчи ошол Парижде өткөн конференциянын башынан аягына чейин толук айтып берсеңиз, кандай кишилер сүйлөдү, сиз сүйлөптүрсүз,
ошолор жөнүндө кенен анан ысык көл форумуна экинчи бөлүктө өтөлү. Макул. Кошулам сенин пикириңе. Биринчиден ал жерге ошо биздин бүт СНГда баягы орус тилин түшүнгөн дүйнөдө Айтматов илгертен эле өтө чоң суперзвезда, супер жылдыз эмес беле. Анын сыңары ошол биздин Россиядан келген окуучулар бар экен. Албетте өзүбүздүн Түркияда атайын институт ачылган, Айтматов изилдөө борбору деп ачылган. Ошо борбордун директору келиптир. Өтө урматтуу академик киши экен, ал келиптир. Анан бүт элчилердин баары ошодо сүйлөдү. Россиянын элчисинен баштап, Түркиянын элчиси, Өзбекстандын элчиси, Түркмөнстан, атайын ар бир республикада бирден ученый келип, бирден ошо баягы көрүнүктүү деген, белгилүү деген окумуштуусу, адабиятчысы, окумуштуусу келген экен. Ошол жерден чоң сөздөр болду. Эми ошол ал сөздөрдүн негизги мааниси ушундай болуп атат. Айтматов ушу 20-кылымдагы кыргыз элинин эле эмес, жалпы эле Совет мамлекетинин, жалпы эле ошо дүйнөлүк маданияттын бир чоң орчундуу бир окуялардын бири, орчундуу фигуралардын бири деген ой айтылды. Анан ошого байланыштуу биз дагы бизден ошо Кыргызстандан биздин жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев барды. Анан да айрым окумуштууларыбыз барды. Иши кылып, ал жерде ошо Кыргызстандын бир чам карагандан бир жаңы бир жакшы бир нур түштү деп ойлоп эле калдым мен. Себеби ЮНЕСКОда өтө чоң залда ошончо дүйнөдөн келиптир. Айтматов изилдеген Айтматов менен заниматься окуучулар көп экен да. Келишиптир, баары сөз ушунчалык сүйлөйм десер көп экен. Канча өлкө катышты болжолдогондо? Где-то бир баш аягы залда бир 300-400 киши отурду. 300-400 катышкан конференция, бул чоң конференция. Жок дегенде 150 өлкө катышыптыр да. Көп мамлекет, көп кишилер катышты. Ошонун арасында айтып атпайм, ошо мен ишимде ойлоп койдум илгери Чыңгыз Төрөкулович бир жакшы окуя болгон. Ушул эле биздин теледе убагында ушу бир чоң сыйлык алып, Ленин орденин алып, биздин Керимбибі Шопокова деген апабыз ошондо Чыңгыз Төрөкулович атайын келип ошону куттуктап, анан ошо теледен көрсөттүр. Ошентип айтты эле. Мына бүгүн бир биздин чам карабыздан бир жаңы нур түшкөндөй болуп сүйүнүп отурабыз. Мынакей Керимбибі эжебиз ушундай сыйлык алып отурат. Ленин орденин алып ошондо сүйүндү. Ал сыңары ошо ЮНЕСКОдо болгон чоң окуяда мен өзүмчө ойлоп койдум. Ошо биздин Кыргызстанды чам караганан бир нур түшкөндөй, бир жаңы бир чоң жаңылык болгондой. Биз жөнүндө сөз болуп, Кыргызстан деген сөз болуп, Кыргызстандын маданияты, анын Айтматов жөнүндө сөз болгондугу чындыгында толкундата турган иш болду, чынын айтыш керек. Андай нерсе көп эле боло бербейт. Илгери баягы Манас Миң дегенде ушундай биздин бир жылдызыбыз жанып жакшы болду эле. Анан кийин дагы көп иштер болгон. Анан ушу мынакей ушу мен ушундай жоруп койдум. Мынакей бизде жакшы окуялар турат астыбызда. Мына эмки жылы ошо июнь айында деп биздин президентибиздин жарлыгы чыкты. Кийинки жылдын 26-жылдын июнь айында эл аралык ысык көл форумун өткөрөбүз депчи. Анан ысык көл форумунда дегенде ал жерге ошо колдон келишинче дүйнөдө аты жөнү бар, дүйнөгө кадыр баркы бар кишилерди чакырышыбыз керек. Айтматовдун ысык көл форумунда 86-жылы Нобель сыйлыгынын лауреаты келген. Андан тышкары эң маанилүү, эң барктуу кадыр барктуу уюмдардын президенттери келген. Атактуу инсандар, жазуучулар, артисттер келген. Мисалы үчүн мынакей англичанин Питер Устинов деген ал жазуучу дагы өтө чоң актер, Агата Кристинин чыгармалары боюнча тартылган фильмдерде ошо киши ойночу. Бул өтө чоң атактуу киши болчу, Питер Устинов деген. Ушул сыяктуу улуу адамдар келип Кыргызстанда чындыгында эле ошондой түндүгүбүздөн бир нур түшкөндөй, Кыргызстан кадыр баркы ого өтөр көтөрүлгөндөй окат болду эле. Анан эми мен дагы бир нерсе баса белгилеп кетейин деп атам да, ысык көл форумун өткөрүүнүн бир мааниси кечээ ошо Парижде жанагындай иш-чара болгондо дагы ушуга дагы бир жолу ишендим. Ысык көл форумун өткөрүүнүн зарылдыгы эмки жылы. Бунун көп жагы болуп атат да. Эң негизгиси дүйнө ушу бүгүнкү күндө ошол Айтматов ысык көл форумун өткөргөндөгүдөй эле бир кыйын акыбалда турабыз. Себеби ал кезде кансыз согуш деп холодная война, бир жагынан Советтер Союзу толуп аткан ядролук бомбалар менен. Тиякта Батыш, Америка жана башка батыштын мамлекеттери ушундай эки лагерь бөлүнүп турду эле. Азыр болсо дүйнө ого өтөр бөлүнүп отурабыз. Россия бир тарабында, Америка бир тарабында, экинчи жагынан Кытай мына биздин кошунабыз. Ушундай бир өтө татаал геополитикалык бир кырдаалда жашап аткан кезде ошол дүйнөгө айта турган сөзү бар. Атактуу барктуу кишилерди чакырып, Кыргызстан жерине чакырып келип, Айтматовдун ошо илгерки
Ысыккөл шеринесин улантабыз деп чакырып келе алсак, бул биз үчүн өтө чоң мөрө болмок да. Анан эми сунуш берип атабыз. Азыркы дүйнөдө эми барктуу кадрлуу кишилер көп. Ошо сөзүн элүүгө турган президенттер баштауга турган кишилер бар албетте. Эми ошолорду чакырып келиш маселеси турат. Аны ошо оргкомитет, уюштуруу комитет болгондо ошо уюштуруу комитет төрагасы Эдил Байсалып кайттык. Эми негизги ишибиз ошондой кишилерди чакырып алалы. Дүйнөгө кадыр баркы кишилерди чакырып, мисалы үчүн экономисттер бар, жазуучулар бар, окумуштуулар бар, Нобель сыйлыгын алган кишилер бар. Ошолорду чакыралы колдон келишинче. Деп ошентип баягы ой пикирибизди айттык. Аны эгер ошону жакшы өткөрүп ала турган болсо, Кыргызстанга бул да чоң мөрө болот. Андан тышкары мынакей ШОС деген, жана айтып атпайбызбы, мынакей дүйнөлүк бийиктик деп. Мына ШОС Шанхай кызматташтык уюму бар эмеспи? Ошонун мына быйылкы жаңы төрагалыкты аткара турган мамлекет Кыргызстан болуп отурат. Бул да өзүнчө чоң мөрөй. Адан тышкары ошо кечээ мага Садык Шернияз айтты, ошо биз Кыргызстан ошо ЮНЕСКОда төрагалык кыла турган бир ушундай неме бар да, иш бар. Ошого да претендуем. Анан биздин тиги претендентибиз ошо биздин сопернигибиз ошо Филиппин мамлекети экен. Ал да чоң мамлекет, уважаемый мамлекет, бирок Кыргызстан биздин дипломаттар катуу иштеп аткан көрүнөт. ушул эмне экен агай? Ал мисалы үчүн оондо жанагы коопсуздук кеңеши деген бар да. Ошодо эми ошол жерде жанагы 5 мамлекет бири төрагалык кылат. Ар кандай эле чогуу ишти кимдир бир алып барыш керек, алып баруучу деген керек. Ошол сыяктуу ЮНЕСКОдо да ошондой маселе бар. Ал жерде да ошондой чоң жыйындарда сессия болуп турат ЮНЕСКОдо, жыл сайын бирден сессия. Ошол да кадыр барк, Ошол сессияда кимдир бири ошол мамлекет ошол төрагалык кылат. Ошол чакырат формально болсо да. Ошол бул дегенде чоң маанилүү нерсе, чоң саясий мааниси бар мунун. Ошентип биздин элчил дипломаттарыбыз катуу иштеп аткан экен. Бирок эми эң катуу иш, эң жоопкерчиликтүү иш жанагындай дүйнөдөгү ар кандай Америкада болобу, Россияда болобу, дүйнөдөгү жанагындай кишилерди чакырып, ошого президенттин атына катты берип, анан келип бериңиз деп ошону сүйлөтүп, Кыргызстанды кабыл алып, ошолорду мындай элге дүйнөгө көрсөтүп алсак, биз үчүн бул чоң жетишкен, чоң мөрө болот эле. Анан ошо Ысыккөл форумун өткөрүүнүн маанисин дагы бир аспектин айтып кетейин. Ал ушул немеде бул эң кыйын учурда баягы караңгыда сөз тапкан, капилеттен көз тапкан деген сыяктуу азыркыдай кырдаалда бир сөз айта турган кишилер, ошондой сөздүн айтылыш керек, ошол сөздүн угушубуз керек. Ошондой кишилер дүйнөдө бар албетте. Эми ошолорду таап чакырып келип Кыргызстанды өткөрүп алсак, Ысыккөл форумун биринчиден Кыргызстан үчүн бул чоң сыймык болот эле. Чоң намыс дегенде. Экинчи жагынан Айтматов деген ушундай бир улуу адам өттү эле, ошол кишинин арбагы ыраазы болсун деген сөз бар да. Ал кишинин да арбагы ыраазы болот эле. Андан тышкары анан кийин мынакей ШОСту айтып өттүм. Андан тышкары мына убакыт деген узуулдап эле өтүп атат. 2028 жылы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 100 жылдыгы болот. Албетте. Бул да чоң, өтө чоң, биз үчүн бул да өтө чоң маселе. Ага карата даярдык көрүшүбүз керек. Бул эми мындай айтканда бир эле улам эле бир иш-чара өткөрөт экенбиз деген сөз эмес. Бул деген биздин кадыр баркыбызды көтөрө турган. Дүйнөдө мынандай мамлекет барбыз, мынандай адамдарыбыз бар, мынандай дүйнөбүз бар деп айтканга шылтоо бул өзүчө. Ошол эле сыяктуу жана Ысыккөл форумда ошонун бири. Анан эми Айтматтын 100 жылдыгы деген нерсеге дагы даярданышыбыз керек. Президенттин указы бар экен бул боюнча. Адада көп иш-чаралар бар экен. Анан мени сүйүнткөнү ошо 100 жылдыкка карата бир жакшынакай бир имарат Ысыккөл. Эми Айтматовдо кишиси бар, башка мамлекет, мисалы казактарда же тажик түркмөндө болсо алар эмдигиче бир дворецти куруп таштамак, мынакей Айтматов борбору тигби депчи. Анан ушу Ысыккөлдүн жээгинде болобу, Бишкекте болобу жакшынакай бир Айтматов борбору дегендей бир нерсени ачып койсок, ошол жерде биз дагы айтып атпаймынбы, кээде мактанганга тема керек болуп калат да. Ошо тиги кечээ Парижде отуруп биздин дипломаттар, биздин өкүлдөр отуруп өзүбүзчө сыймыктанып отурдук. Кудайга шүгүр Айтматовубуз бар экен, айтканга сөз бар, мактанганга тема бар дегенде. Эми ошо башкалар да бирдекеден көтөрүп келиптир. Түркмөн туугандар айтып отурат, Мактум күлүбүз бар деп. Анан эми Мактум күлүдө бизде акындар чынын айтайын, бизде эми сөз эмес. Салыштырганда деңиз. Салыштыра келгенде бизде андай акындар бизде көп. Эми чынын айтайын деп. Токтоолубуз, Молдокылыч, Адамбург, Арыстанбектер эле канча, алар эле ошондой
өз убагындагы чоң титандар алар. Токтогул, Молдокылыч жана башкаларчы. Бул өзү чоң маселе. Ошондуктан Кудайга шүгүр 20-чы кылымда ошентип дүң этип бүтүн дүйнөдөгү элдин оозун каратып дегенде Чыңгыз Айтматович чыгып калган экен. Бул маселени биз жанагы айтып атпаймынбы, бул өзү чоң фактор. Жанагы дүйнөлүк деңгээлге бизди көтөрө турган, ошол жерге биз сөзүбүздү айта турган нерсе бул жерде бар да. Анан дагы бир маанилүү нерсеси Чыңгыз Айтматов чыгармалары бул ушундай касиети бар да. Илгери Белинский айткан экен Пушкин жөнүндө. Бул Пушкин деген ар бир доордо улам жаңы бир капталы менен көрүнө бере турган ушундай бир феномен деп айткан экен. Ал сыңары Айтматовдун чыгармалары бүгүнкү күндө деле актуалдуу болуп турат. Бүгүнкү күндө деле ошол мисалы ошол эле биринчи мугалимден баштап кийинки баягы кыямат деген романдарга чейинки окуялардын баары ошодо көтөрүлгөн маселелер, ошол экология, ошолордун баары бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турат. Ал ошондуктан бул маселелерди биз унутпашыбыз керек. Анан ошону пайдаланып жана дүйнөлүк деңгээл, дүйнөлүк улуттук дем деген нерсе, дем деген ошол да. Жанагы мактана турган кишибиз болсо, ортого салып дүйнөгө мынандай маданий эстеликтерди калтырып кеткен айта турган темабыз болсо, дем деген ошол да. Мына жаштар мен эки университетте иштейм, профессор болуп. Эки университетте ушуларды айтканда балдар кадимгидей сүйүнүп калышат, эрдемсип. Ушунда дүйнөбүз бар экен, ушундай адамыбыз бар экен депчи. Анан ошо айтып атпам, Парижде ошо өзүбүздүн ошо жердеги кыргыздар, анан биздин дипломаттар, коноктор сүйлөшүп отуруп өзүбүзчө Кудайга тоба дедик, мындай кишибиз бар экен. ЮНЕСКОда атайын ЮНЕСКО чогулуп, дүйнөнүн ар кандай булуң бурчтарынан келишип ошол жерден сөз сүйлөп, Айтматов деген улуу жазуучу деп. Бир да кишиде мындай неме болгон жок. Айтматов эми эл сыяктуу жазуучу деген сөз жок. Айтматов деген гениальный жазуучу, улуу жазуучу деп. Айрыкча түрк туугандар жөн эле айта албайт Айтматовдун улуулугун айтып отурганда. Эми ошондуктан мына бул бүгүнкү күндө Кыргызстан, мен ушу 2 жолу айттым, Кыргызстан менин оюмча вот я философтун көз карашы боюнча, тарыхчынын көз карашы боюнча, адабиятчынын көз карашы боюнча карай келгенде мен ойлойм, Кыргызстан бүгүнкү күндө муну байкай билишибиз керек. Кыргызстан бүгүнкү күндө жаңы бир тарыхый этапка кирип отурат. Жаңы бир ступеньге, жаңы бир тепкиче көтөрүлүп отурабыз. Ушуну байкай жүрүшүбүз керек жана муну айтышыбыз керек. Ал деген жаңы тарыхый доор деген айтып келбейт, эшик такылдат, ой мен келип калдым деп. Аны көрө билишибиз керек. Ал сыңар мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө Кыргызстан ушу жаңы бир тарыхый доорго кирип баратат деген ойдо жүрөм. Мисалы үчүн мынакей тегерек четти караңыздар, шаарларды караңыздар. Мынакей жакында эле Жалал Абад шаары баягы катарда албай жөнөкөй бир шаар болчу, мындай провинциальный городок дегендей. Мына азыр татынакай өзгөрүп, таанылгысып өзгөрүп калды. Ал жерге жанагындай жаңы имараттар курулду, шаардын көчөлөрү жаркырайт. Ошонун бардыгы деген бул чоң маселе. Ошол эл аралык аэропорт курулуп атат. Мына Каракол. Караколдо чын айтканда унутулуп калган шаар болчу. Каракол ошол жерде көп маданий мурастар бар экен. Анын ар жагында лыжный база курулуп атат, дүйнөлүк деңгээлде. Ушулардын баары чогулуп келгенде экономика деген ошол да. Экономика дегенди айткан экен илгери Леонтьев деген экономика боюнча Нобель сыйлыгын алган киши. Экономиканын өсүшү деген сөз деп айтканда, ушу жанакы пароход болот, каравелла деп коет. Көп парустарды илип алып, ошонун шамалдын күчүн жылат да. Анысыңар дейт, ар бир ошол жанагы желек парус шамал үйлөсө ошондо кетет. Анысыңар туризм дагы экономика бир чоң фактор болуп турат. Ошо туризм жасаш үчүн жана Ысык көлдүн жээгинде сонун бир имараттарды курушубуз, Айтматов центри дегендеги курушубуз, киношниктер жакшы чыгып атат мына азыркы күндө. Адабият деле жанданып калды. Ушинтип отуруп маданиятыбызды өөрчүтүп алсак, биздин жана дүйнөлүк энергетика, жана дем деген сөздүн орусчасы бу энергетика, национальный энергетика деген сөз да. Энергия алыш, дем жыйнаш. Бул өтө маанилүү нерсе. Дагы айтайын. Мынакей дүйнөдө тарыхты карап отурсак, кээ бир учурларда ошо жетекчилер, же кандайдыр лидерлер элди эргитип да. Мынандай эл болобуз, мынандай жасайбыз, дүйнөдө биринчи орунга чыгабыз деп ошентип отурушуп анан кийин мамлекеттер дем берип көтөрүп келген. Ошол сыяктуу биз бүгүнкү күндө бизге дем керек болуп турат. Ошо дем ошо жана биздин улуттук тарыхыбыздан, Манастан, Айтматовдон, бүгүнкү күндөгү өсүп аткан жаштарыбыздан энергия алышыбыз керек. Ошентип мамлекетти
кадимки дастыга түртүп алганга бизге толук мүмкүнчүлүк болот да. Мына бу жанакы уңгу жол деген сен улам эле какылдап теледен айтып атасың. Ошонун мааниси ушунда дүйшөгүнүм. Рахмат. Осмон Кынович, бир нече суроого жооп алышым керек болуп атат. Биринчиден, канчадай кыргыз чогулдуңар ошол жерде, ЮНЕСКОда, Парижде? Примерно 100ге жакын кыргыз чогулду. Жердеги местный кыргыздардын баары келди. Жердеги биздин туугандар көтөрүлүп калышты. Жакшы, айтып атпайм, дем деген ошол экен да. Ошо мактанышы ошо бирөөсү өзүнүн чөнтөрүнөн акча чыгарыптыр. Ошол биздин элчиликте бир кыз бар экен. Татынакай бир кыргыздын кызы бар экен. Ошо Жылдыз деген. Ошол кыз керек болсо өзүнүн чөнтөгүнөн да чыгарыптыр. Акча чыгарып, ушу өтүп кетсин деп. Экинчи, патриотизм деген ошол. Сөз жүзүндөгү, иш жүзүндөгү патриотизм. Экинчи, ошол улуу трибунадан сиздерге сөз жетти. Сөз жетти. Мен ошол жерден мен доклад жасадым. Айтматтын чыгармачылыгы боюнча. Докладыңыз канча мүнөт болду? Доклад где-то бир 10 мүнөттө сүйлөдүм. Анан эми ажер өтө бабыраак узун сүйлөнгө болбойт. Англис тилинде ошодон доклад жасадым. Сиз англисче сүйлөдүңүзбү? Англисче албетте. Синхрон болду. Жок, англисче эле сүйлөдүм. А жерден түшүнүшөт, а жерде отурганда түшүнөт. Англисче доклад жасадым, ошол жерде. Эл кандай кабыл алды? Эми кол чаптыбы? Жакшы эле болду, албетте. Дагы ким сүйлөдү? Каныбек Иманалиев сүйлөдү, ал дагы жакшы сөздөрдү айтты. Биздин элчибиз абдан жакшы сөз менен вступительный сөз айтып алып баштады. Анан кийин мага эң жакканы мына Түркиядан келген окумуштуулар жакшы сүйлөдү. Казактар жакшы сүйлөдү, казак туугандар. Алар ушинтип эле айтты. Айтматов биздин улуттук дүйнөбүздүн бир бөлүгү. Бөлүгү деген чын да, эми мисалы Айтматов башынан баштап казактар сөз жазып өтөттү. Ошол эле Жамиле да бар. Ал эми жанагы Атактуу деген романы жанагы кылымды караткан бир күндө чыгармасы. Казакстан жөнүндө. Бороонду эдиге. Казактын эли жөнүндө, Казакстан жөнүндө романды. Андай романды казак туугандар эле жазып алса эң эле сон болмок, бирок Айтматов жазып берди. Дүйнөгө дүңк кетти. Казактын таласын жазды да. Казактын таласын, казактын масштабын ушуларды көрсөтүп чикебиз жазып берди. Ошол эле Маңкуртту чыгарып берген биздин чикебиз да. Ошондуктан бул өзү дүйнөлүк дем деген нерсеге бизге керек болуп атты эле, ошо дүйнөлүк демди жакшы чогултуп алышыбыз керек азыркы заманда. Осмон Кынович, жанагы сиздин пикириңизге мен ушул ЮНЕСКОдагы болуп өткөн, ушул Айтматов боюнча дүйнөлүк болуп өткөн жыйынды ушу биздин өзүбүздүн мекенибизде ошону чынында кол чаап тосуп бир жакшылап белгилеп койсок болмок. Мен бул пикириңизге абдан кошулам. Экинчиден, сизге эми берейин деген суроом, сиз абдан чоң глобалдык маселени коюп атасыз. Сиз Ысык көл форумун уюштуруу боюнча ошол уюштуруу комиссиясынын мүчөсү катары бир нече суроого жооп берсеңиз. Биринчиден, өзүңүз абдан жакшы белгилеп айттыңыз. Айтматов 86-жылы Ысык көл форумун өткөргөндө дүйнө кургак согуш деп, кансыз согуштун тегерегинде чалкеш заман болуп турган мезгилде ракеталар, баллистикалык ракеталар, континент аралык ракеталардын заманы деп туруп, ошондо ошол маселени козгошту эле. Өзүңүз айткандай, ошондо 17 дөө шаалар келди эле, Питер Устинов баш болуп, Анан ошону чыкем ушул бир калбат, шашпай, өзү төрөгалык кылып, Ысык көлдө, ошол палубанын үстүндө да керек болсо, эс алган жерлеринде дагы 2 күн катары менен өткөрүшүп, абдан жакшы өттү эле. Дүйнө муну көз салып карап турган. Андан кийин президенттик советке Горбачевко барышып, ошол маселени койгондун өзү бул дүйнөнү сол көтөргөн чоң нерсе болгон. Осмон Кынович, мен ошондо Горбачев дагы көп абийир тапты. Ошол элди чакырып, самолет жөнөтүп чакырып алып, чоң абийир тапты. Сиз айткандай, биздин чикебиз президенттик кеңештин мүчөсү эле, Горбачевдун жанында отурбадыбы, биринчи столдо отурду. Анан менин сизден сурайын деп атканымда, сарсанаа болгонум. Биз эми ошол Ысык көл форумун быйыл сиз айткандай 26-жылы июнда уюштурсак, президенттин жарлыгы чыкса, биз ошол деңгээлге көтөрө алабызбы? Кандай кылабыз? Кимдерди чакырабыз? Ал чогулушту ким алып барат? Кайсы маселени күн тартибине коебуз? Эми чогулуш алып барыш андай чоң маселе эмес. Эми Айтматов деген. Аны да бир фигура алып барыш керек. Албетте, Айтматов деген эми тилекке каршы ар бир эле 10 жылдыкта декадада пайда болбойт экен. Президентибиз ачып берет, деп ойлойм, эң эле сонун болот. Президент мындай вступительный сөз жаса, киришиз абдан жакшы болот. Эң эле сонун болот. Нар жагын баягы секция болуп кетеби, же кандай ар жагын
өткөрүп кете беребиз, эч маселе жок. Анан эми ошо мен айтайын дегеним, Жанагы 17-нин көбүнүн көзү өтүп кетти го дейм. жок, эч ким калбады. Менин оюмча эч ким калбады. Федерико Майер деген улуу адам бар эле, Чикемиңин жакын досу эле, ЮНЕСКОнун генераль директору болчу, ал киши да 3-4 жыл башта өтүп Манаспинге келди эле, билесизби? келген, ал киши тосуп алып, талашка алып барып, Кыргызстан дегенде өтө жөн эле катуу жакшы көрчү да. Баягы 3 этаж боз үйгө чыкты эле. Мен ошонун аркасынан чыктым эле. Таң калган киши, таң калып, кыргыздардын маданиятына таң калган киши эле, ана Чикемди өтө жакшы көрчү эле. Анан ошо эми ушундай экен да, улуу кишилер кетип атат. Анан ошо Чикемди, ошо атын сактап, ошо Чикемдин мурасын дүйнөгө чыгарып ушундай сүйлөп, Кыргызстанга дем берип турушубуз, жаштарга дем беришибиз керек. Мынакей азыркы этапта, жаңы дорбасы этапта элге ушундай бир нерсе керек болуп турат да, менин оюмчачы. Элге бир дем керек болуп турат. Албетте. Дүйнөлүк деңгээлге чыгышыбыз керек. Жаш окумуштууларды өстүрөлү, жакшы университеттерди жасайлы, илимди өстүрөлү дегенде бизге ушундай бир энергетика керек болуп турат да. Ушул энергетиканы жанагында мына сыяктуу иш-чаралар менен келе турган жылдагыдай жана Шостун саммити болсо, Кыргызстан өзү төрагалык кылсага, Шостун саммитине, Си Цзиньпин өзү келсе, Путиндер келет, конечно, баары келет. Ошондо өткөрүп алсак, анан кийин ошого капыл-тапыл жанагы Кысык көл форумун өткөрүп алсак, андан тышкары жанагындай буюрсаң жанагы альтернативдүү автожол бар эмеспи? Алда туннелибиз ачылып калса, Кудай буюрса, жана улуттук дегени ошо. Ал бүтүп калса, туннел, мен былтырта бир мечтать этип аткам. Ушу жол ачылып калса, атайын неберелердин балдарымды алып атайын бир көрүп көрсөтөйүн депчи. Себеби ал жер өтө чоң, туристтик бир чоң бир мактана турган жер болудай. Себеби Нарын дарыясынын үстүнөн өтүп аткан жанагындай акведуктар, жанагындай эстакадалар, ал Кытайда бар экенин билебиз, бирок Кыргызстанда, Борборайзда жок болчу. Анан эми бул да биздин чоң жетишкендик, албетте. Ошолор туш келсе деп атасыз, кыялдан атасыз. Атайын барып, ошонун баары бири менен бири улашып кетсе деген сөз да. Ал ошентип жана 100 жылкы жанагында бүтүрсө аңгыча дагы көп жакшы нерсе болот. Кыргызстандын ошентип Кыргызстандын 40 жылдыгына барабыз. Осман кожо, сатырып Кысык көл форумун бүтүрөлүчү жакшы кыялдан эле. Кайсы маселени коебуз? Маселе азыркы негизги маселе менин оюмча, бул жана согуш жана тынчтык маселеси, жалпысын айтчу болсок, кантип тынчтыкты сактайбыз, регионалдык мындай стабилдүүлүктү кантип сактайбыз, анан кийин мына жаңы баш көтөрүп келаткан империализмди кантип токтотуш керек. Азыр эми кимди күч көбүрөөк болсо эле тигини алабыз, сени кошуп алабыз деп сүйлөп атпайбы. Американы өзү айтып атат. Айнан Канаданы кошуп алам, 52-нчи штатты кошуп алам деп айтып атпайбы. Гренландияны кошуп алам, Панаманы алып алам. Азыркы геосаясат боюнча ойлоруңузду бөлүшүңүзчү. Это страшное дело. Ошо Америка мына биз демократия эмне деп отурган Америка ушундай айтып отурса, анда башкалар кайда барат? Анда Кытай кайда барат? Анда Россия го, ал өзүнчө башка сөз. Ошо кичинекей куралы көп болсо эле, байрак болсо эле, жандалы кошуп алабыз, бириктирип алабыз десе, бул болбойт. Өтө опасный нерсе. Мында прецедент дүйнөдө болгон эмес. Эч даже дүйнөлүк биринчи согуштун убагында ушундай бир сөздөр болгон, анда баягы колониализм деген күчөп турган кез, анда ким күчтүү болсо басып алып ушундай болуп турган кез болчу. Анан дүйнөлүк экинчи согушта эми Гитлер жанагынтип алда күчөп мынандай кылып Европаны баш ийдирип алам, жаңы Германия Рейхин империясы түзөм деп алып бакырып эмне бүткөнүн билебиз. Анан азыркы заманда ушу муну айтып атпаймынбы? Американын өзү айтып атат. Эми Канада деген огромный, Американын жартысынан көбүрөөк мамлекет. Ошону кошуп алам, келгиле бизге деп айтып отурат. Гренландия дегенди кошуп алабыз, Панама каналын алабыз деп ушинтип отурат. Бул өтө жаман прецедент. Баягы биздин мактаган Америка азыр бүгүнкү күндө кыйын акыбалда туруп атат. Дүйнөлүк ой пикир Америка жөнүндө өзгөрүп аткан кез. Демек сиздин оюңузча ушул маселе коюлушу мүмкүнбү? Ошол тынчтык маселеси. Согуш жана тынчтык. Айтматтын темасы да ошо болгон. Тынчтык. Согуш деген эмне деген жаман нерсе экендигин, кандай жексур жаман нерсе экенин өмүр бою жазып айтып жүргөн Чикебиз да. Ошо эле жанагы Саманчынын жолунан баштап, ошо эле жанагы романдарында ушул маселе козгогон. Анан бул дүйнөдө ушундай бир тынччылыкты сакташ үчүн жана улуу кишилерди каякта болсо да таап чакырып келип ошо айтырышыбыз керек. Кыргызстан тет бийик тоосунун биздин тоолор, Тияшан тоолордун башынан жылдызга жакын тоолордун башынан айтылган сөз
başka dünyaga da жетиши мүмкүн. Жакшы айттыңыз, үч жерден жакшы айттыңыз. Осмон Акынбек, сиз атактуу Белинскийдин сөзүн келтирдиңиз. Бул Пушкинди кайсы доордо карасаң эле ар кайсы жагынан ар кандай көрүнүшө берчү нерсе депчи. Чыңгыз Айтматовдун Достоевский жөнүндө айтканы бар эмеспи? Мен канча сапар окуган сайын мен үчүн ал улам бийиктеп, улам жогорулап, улам бир башкача бир нерсеге айланып келет дегенчи. Достоевский жөнүндө баа берген да, туурабы? Анан анысы кандай сиз айтып атасыз, Айтматовду биз канчалык окусак дагы биздин турмушубуздагы баардык жолуккан көрүнүштөрдүн баарын Айтматовдун чыгармаларынан таап атпайбызбы? Мына мен азыр Уңгу жолдон эле 6 пунктту санадым. Жаратылыш да бар мында, тил да бар мында, экология да бар мында, мында достук да бар, мында да сүйүү да бар, мында баардык билим да бар, илим да бар, туурабы? Анан эми сиз 3-чү пунктка жооп бериңиз. Айтматовдун 100 жылдыгы. Ооба. Айтматов өлүп калганда сиз кадимкидей кайгыргансыз. Сиз экөөбүз Санат деген телерадио компаниядан 1,5 сааттык эфирге чыкканбыз. Ошондо айткансыз, кайран кишини жөн эле ороп чулгап алып барып коюп койдук деп. Эми 100 жылдыкты кандай кылабыз сиздин оюңузча? Ага чейин бир суроо сурап коеюнчу. Ысык көл форуму боюнча уюштуруу комитетинин мүчөлөрү кимдерсиздер? Айтып коюңузчу элдин алдында. Ошо Эдил Байсалов төрагасы. Анан кийин ал жерде ошо биздин негизги министрликтердин баары ошо да, албетте Маданият министрлиги. Жок, коомдук ишмерлерден. Коомдук ишмерлерден Айтматовго тиешеси бар мен, Абдылдажан Акматалиев академик, Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, Жазуучулардын союзунан. Анан кийин ушулар, анан академиктерден дагы Алтай Асылханович Бөрүбаев бар, академиянын президенти Абдрахматов бар. Ушу сыяктуу баягы ученыйлар бар. Эми ал министрликтер кирет да автоматтык түрдө. Ал эми чисто маданий ишмерлерден ошол 4-өбүз жүрөбүз. Жакшы. Анан калгандар окумуштуулар. Эми жана суроо жооп берсеңиз, 100 жылдыкты кандай кылсак болот? Ой, 100 жылдыкка кандай болуш керек? 100 жылдык деген нерсени биз үчүн бир шанс да. Албетте сөз бул под эгидой ЮНЕСКО болуш керек. Эгиданын ЮНЕСКОнун мындай айтканда ошонун киришүүсү менен, ошонун катышуусу менен болуш керек. Бул обязательно. Сөзсүз. ЮНЕСКонун, Мына азыр юбилейге 7 элек деле ЮНЕСКО жана конференция өткөрүп атпайбы? Алар үчүн ал керек болсо сыймык, ошо жерде ЮНЕСКонун көп иш-чараларына сөз кошуп, колдоп келген Чыңгыз Торекович Айтматов болгон. Анан ошо мен ойлойм, негизгиси 100 жылдыкты бир ошо жерде, ошо кезде дагы бир мынакей айтып атпа, ошо бир өзүбүзгө да бир дем берип, да бир силкинип алсак да, ошол жерден бир жаңы нерсени, жаңы перспективаны ойлоп, кандай адамдары кандай кетебиз, кандай жол менен кетебиз, мамлекетибизди кантип бекемдейбиз деген нерсени бир ойлонуп алсак, анан экология, табият деген маселе бар. Ошол Ысык көлдөн тартып биздин табиятыбыз, ушуларды кантип сактайбыз. Мына Кыргызстан чын айтканда бүгүнкү күндөгү табияты дагы эле болсо Кудайга шүгүр аман-эсен таза болуп келаткан мамлекеттин бири бизбиз. Албетте Бишкекте кышындасы абасы ал бузулуп кетет, эми ал түшүнүктүү нерсе, себеби мына энергетика маселеси кыйын болуп атат. Аны ошентип иш кылып, мен ойлоп атам, бу 100 жылдыкты биздин кыргыз дүйнөгө айта турган дагы бир сөзүбүз, дүйнөгө таштаган биздин дагы бир чакырыгыбыз, бир үндөбүз болуп калат го. Өзүбүздүн дүйнөдөгү глобалдык контексттеги өзүбүздүн ролубузду, ордубузду дагы бир жолу баса белгилеп алабыз го деген ой болуп турат. Эми аны баса эмки жылы көчмөндөр оюну да болот. Көчмөндөр оюну да Кыргызстанда өтөт. Ишыл менин байкашымча Кудайга шүгүр азыр ушунда бирине бири улашып, мындай бир жакшылыктар көп болуп отурат да Кыргызстандачы. Аны ошо мен үчүн бул өтө символикалуу нерсе. Ошонун башында ана башы болуп бишип жатканда Чыңгыз Айтматовдун ЮНЕСКОдо конференциясы болуп турат го деп ушундай жоруп отурам мен. ЮНЕСКОдо конференциясы, эл аралык конференция, ушул бир жанагындай жакшы нерсе башы болуп турат го деп ойлоп атам. Президентибиз да жакшы сүйлөп койду, ООНдон. Бул да өзүнчө жакшы нерсе. Ошондуктан бир жакшы нерсе бирине куйругулаш болуп кете тургандай болуп турат. Ошон үчүн эми ынтымакташып, баягыдай болуп, уламы ызылдашып эле баягы бирдеме чукуп эле, бирибиз чукуп эле отура бербей, керек болсо мен ушинтип айта алам, керек болсо жакшыбызды чыгаралы. Жакшы элдин салты ушундай. Жакшы нерсени чыгарыш керек. Анан жаман нерсе болсо, мындай сал жаап көрсөтпө, жаап кое туралы, аны мактанып кереги жок. Мына мындай істейин дейбиз. Бизде ушундай чоң өнөрүбүз бар.
Bir жаман нерсе ушуну жердин барында дарылдап кыйкырабыз да. Кыргызстан мындай, тигиндей, мындай деп айта беребиз. Эми ошо жанакы биздин ата сөзү бар, ошо жакшыны чыгарыш керек, жаман нерсени оңдошубуз керек албетте. Оңдошубуз керек. Өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Ушу маселени айтайын деп атам да. Ушуга бир жакшынакай бир салт, бир жакшы бир мындай немеси келип турат го дейм. Ошо бир ошонун кептин кезеги дагы ушу бир жакшы бир кырааты келип турат го деп ойлойм да. Osman Eң ayağında özüңүзгө тиешелүү бир суроо сурап калайын. Сиз абдан жакшы иш кылдыңыз, эми арбага колдосун. Чыңгыз Айтматов боюнча 2 чоң китеп жаздыңыз. Анын эң акыркысы мага аябай мындай бир столумдун үстүндө жаткан диванымдын башында туруп атат. Последний писатель империи. Бул абдан жакшы таасир калтырды. Бул дүйнөлүк аренага чыкты. Алар жөн эле чыгара бербейт экен жөн эле китептерди. Бул дүйнөлүк масштабтагы басмакана экен да. Басмаканадагы алар аябай талдайт экен. Анан сиз дагы жасасызбы Айтматов жөнүндө 100 жылдыкка карата? 100 жылдыкка карата ошо китепти кеңейтип, чоң кылып чыгарайын деп атам. Ошо последний писатель деп. Ошо последний писатель империя, ошо империянын эң мыкты жазуучусу Айтматовду кенен кылып, анын адамгерчилик сапаттары жөнүндө, кээ бир турмуштук деталдар жөнүндө, ошо мен жанакы санат китепте бир аз эмне болсо дагы окумуштум, адабиятчылык жагын бир аз окуп кеттим. Ал кишинин турмуштагы жүрүш турушу, ойлогон ойлору ушулар жөнүндө бир аз азыраак жазылып калыптыр да. Ошону кеңейтейин деп атам, себеби Айтматов кроме того, что он большой писатель, ал абдан кызыктуу инсан болчу. Кызыктуу адам эле. Кулк мүнөз. Кулк мүнөзү жакшы эле. Анан өзү тамашакөй болчу. Өзү чынын айтканда өзү айтып калчу, я грустный человек депчи. Турмушунда кылганда, жетимчилик тигинде мындай болуп отурган ошондо айтып калар эле. Анан бирок ошого карабастан тамашакөй болчу. Чыңгыз Саркош тамаша кылып сөз айтканды жакшы көрчү. Ушундай сыяктуу бир нерселер айтып, анан ошо экинчи дополнительный издание кылып чыгарайын деп атам. Мен басмакана Москвада айттым. Алар да ошо жаза бер, иштей бериңиз деп айтып атышат. Буюрса экинчи изданиясын нак ошо 28 жылга чыгарсам деген ниетим бар. Ошол басмакада чыгарасыз? Ошол басмакада дүйнөлүк серияда. Жакшы. Айтматов только. Мынакы 3 китеп чыгарып койдум, ошо Айтматов чыгардым. Биринчи баягы, анан экинчиси Усубалевди жазып чыгардым. Мына быйыл өткөндө Сагелде көрсөттүм, ошо Юсуп Абдырахматовду чыгардым. Абдан жакшы болду. Жакшы болду. 3 китеп чыгарып койдум Москвадан. Эми сиз мамлекеттик коомдук ишмерсиз, академиксиз, төбөңүз көрүнүп турган адамсыз. Идеялар сиздей адамдардан чыккан жакшы. Анан жанагы Айтматов атындагы керек болсо мындай бир храмды куруп койсок болот эле деген идеяларды мамлекет башчыларына айтпайсыздарбы сиздер? Өткөндө ошо оргкомитетте ушуну айттык эле, Эдил Байсал ошо мени сүйүнтүп койду. Ошо президентибиздин планы бар, 100 жылдыкка карата бир жакшы бир имарат куруп, современный бир мындай стеклянный, жакшы супер современный архитектура жасалды деген планыбыз бар деп айтты. Анан мен ошого абдан сүйүнүп калдым. Эми азыр бизде курулуш жагынан дуруспуз, Кудайга шүгүр азыр. Кечээ жакында эле мына Ак үйдүн берек жагындагы жаңы курулган спортный арена менен таң калып калдым. Абдан жакшы болуп атат. Аны көрүлөк белеңиз тетиги. Сырткы жолдун боюндагыбы? Жок, мына шумдук болгону калды. Неме биздин Ак үйдүн берек жагында ошо профсоюздун жанында. Сиздердин уюштуруу заседанияңыздар канча убакытта бир болуп атат Айтматов боюнча, Ысык-көл форуму боюнча? Мен ушундай түшүндүм, ай сайын бирден жолугуп туралы деп сүйлөштүк. Анан мага чейин ойлор топ сунуштарды берип, мен бир топ сунуш бердим. Кандай кылабыз, эмне кылыш керек, кимдерди чакырыш керек дегенге чейин сунуштарын бердим. Анан буюрса дагы айтабыз го. Рахмат. Тилекке каршы убакыт соңуна бүтүп калды. Куруп берген маанилүү маегиңиз үчүн абдан чоң рахмат. Мен ийин өскөн күн тартибиндеги маселени эле сурайын дегем. Айтматов деген Ысык-көл форумунун глобалдуу нерсени дагы кошуп жакшы айтып бердиңиз. 3-100 жылдык боюнча дагы план иштер белгиленди. Сиздин төлгө кылганыңызга рахмат. Альтернативалуу жол кошулса, биздин экинчи дагы жакшылыктарыбыз болсо, жанагы дагы кайсын айтып атасыз? Шостун заседаниясы болсо, туурабы Айтматовдун 100 жылдыгы болсо, көчмөндөр оюну болсо, мына ушунун баары куйругулаш Кыргызстанга бир аброй алып келчү жакшы окуялар болсун деп бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайлы. Урматтуу көрөрмандар, академик Осмон Акын Ибраимович катышкан көрсөтүү ушун менен соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Универсалдуу